Кустуризациянын автору өзүм мен болчумун. Кустуризациянын автору мен болчумун деп төш кагыл айткан Сыймык Жапыкеев эсиңиздерде болсо керек. Кооманы ашкана деңгээлинде саясатты талкуулап, сөз менен көп нерсени убада кылганы менен, иш жүзүндө эч кандай натыйжа көрсөтө албаган саясатчы же активист дагы эмес, жөн гана дөөдүрөгөн адам катары тааныйт. Бул жолу анын кустуризация тууралуу айткан сөздөрүн талдап, Жапыкеевдин айтканында канчалык деңгээлде чындык бар экенин түшүндүрүп беребиз. Мисалы азыр муяктан эле мына ушактан канчасын куздуруп, ушактан куздуруп койчу кишилер отурат. Сыймык Жапыкеев атайлап, бул жактагыларды кустуруш керек деп, элдин эмоциясына ойноо аракетин көрүп жатат. Албетте, куру сөздөр менен кимдир бирөөлөрдү күнөөлүү кылып көрсөтүү оңой. Арачоодо Акылбек Жапаров менен Теңиз Бөлтүрүктү да аралаштырып жиберген. Акылбек Жапаровду өмүрү 30 миллиард деп атат. Бөлтүрүк айтып атат, 600 миллиондук деп. Бул кандай? Как это можно понять? Эми албетте, Сыймык Жапыкеевдей эсеп чөттү билбегендер мындай акчалардын чын төгүнүн айырмалай албайт. Биз ага түшүндүрө кетели. Теңиз Бөлтүрүк өз сөзүндө 630 миллион доллар мен дайындалганга чейин бир ай мурда эсептерден чыгарылган деп айткан. Своровали 630 миллионов долларов со счетов Кумтора перед тем, как меня назначить туда. Бирок Теңиз Бөлтүрүк кайсы күнү, кайсы эсептен, кайсы эсепке жана канча транш менен которулганы тууралуу бир да далил келтирген эмес. Жөн гана оозун бар деп эле оттоп айта берген. Акылбек Жапаров болсо Теңиз Бөлтүрүктүн минтип теңирден тетири сүйлөп жатканын себебин айтып, анын амбициясына токтолгон болчу. Президентский шайлоо болсо мен утам. Булар утулат. Теңиз Бөлтүрүк мага айтты. Анан ошондуктан сен көп катуу кетпей, мени менен боло бер дейт да. Бул чакан маекте Сыймык Жапыкеев дагы бир маалыматтык манипуляция жасаган. Ал кустуризация тек гана Coca-Cola, Шоро сыяктуу компанияларда жүрдү деп. Бизде деген Coca-Cola'ны куздурат, Шорону куздурат. Бирок Coca-Cola менен Шоро компаниясы эч кандай кустуризацияга кабылган эмес. Алар мурда кандай иш алып барса, ошондой эле иштеп келүүдө. Ачындыгында кимдер кусуп, мамлекетке акча төлөгөн? Сыймык Жапыкеевдин эсине эң негизгилерин сала кетели. Райымбек Матраимов дээрлик 20 миллиард сомдой төлөгөн. Жогоруда сөз болгон Теңиз Бөлтүрүк 844 миллион сомдон ашык каражатты төлөп берген. Крим чөйрөсүнүн ана башы аталган Көлбаевдин миллиарддаган мүлкү мамлекетке кайтарылган. Айтоор мамлекеттин казынасына мыйзамсыз кол салып, уурдагандар кустуризацияга кабылышкан. Ген прокурор барбы бизде? Эмне иш кылат? Ген прокурор барбы? Эмне иш кылып жатат? Деп жулунуп жаткан Сыймык Жапыкеевдин мындай кылыгы түшүнүктүү. Кайрадан өлкөдө төңкөрүш жасалса, башкы прокуратураны басып алып, майлуу креслога отурам деп кыялданып жаткан окшойт. Ким билсин? Чын жүрөктөн ыраазымын, калай калкымары. Калп айтканда болобу? Бирок азыр Кыргызстандын булуң бурчунда өсүп өнүгүүлөр болуп жатат. Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азияда жок эң чоң арена салынды. Бул эмгектер албетте азыркы бийликтин, андагы команданын жетишкендиги. Ошондуктан Сыймык Жапыкеевдин кадр боюнча сүйлөгөн сөзү чындыкка коошпору турган иш. Өтүкчүнү тыйын кылып, шофёрду администрация кылып, ушинтип атса, анан кашасы чыгат. Убагында бийликте эле Сыймык Жапыкеевке кызмат берип, анын дараметин сынап, финансы полициясынын жетекчиси кызматына дайындаган. Бул кызматта аз убакыт отурса да эсте калгыдай иш аткара албаганы чындык. Эмгек тардымалын карасак, кыйратып эле кызматтарды аркалаган эмес. Болгону бир кездерде түптө прокурор, анан юрист болгон. Жапыкеев көбүнчө ашканасында отуруп алып эле ой келди кыйкырып бакырып, эмоция менен сүйлөгөлү менен таанылган.